Салам достор, биз Ош мамлекеттик университетинин студиясындабыз. Окуу жайга кабыл алуу боюнча көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Бүгүн бизде конокто Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинин деканы, PhD доктор, доцент Арипов Ниязал агай болот. Саламатсызбы агай? Кош келипсиз студияга. Биз ошол кабыл алуу боюнча көрсөтүүлөрүбүздү сериясын улантып келатабыз. Бүгүн ошол теология факультети жөнүндө сүйлөшөлү. Алгач эле ошол теология факультетинин тарыхы жөнүндө айтып берсеңиз, Ош мамлекеттик университетинде теология факультети качан ачылды эле, кайсы мезгилден бери иштеп келе жатат, азыр канча студентиңиздер бар, ошолор тууралуу. Рахмат. Биринчиден ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ошол Ош мамлекеттик университетиндеги теология факультетини таанытып, элге алып чыгууга мүмкүнчүлүк берип атасыздар. Бул үчүн сизге ыраазычылык билдирем. Теология факультети Ош мамлекеттик университетинин ичиндеги бир факультет болуп эсептелет. Мамлекеттик үлгүдөгү диплом берилет. Баардык мамлекеттик ошол кызматтарда атайын конкурстар менен иштөөгө мүмкүнчүлүк ала турган диплом алышат. Бул факультет 1993 жылы ошол Түркия Диянет фонду вакфы деп айтылат. Ошол биргеликте кызматташтыктын алкагында ошондой эле Анкара университети теология факультети болуп, ошо кызматташтык келишиминин негизинде ачылган факультет болуп эсептелет. Орто Азияда биринчи жолу ушул илимий негизде дин билимин берген факультет болуп саналат. 93 жылы ачылган болсо, 1998 жылы ошол биринчи бүтүрүүчүлөрдү чыгарган. Мына бүгүнкү күнгө чейин факультетибизде 28-чи бүтүрүүчүлөрдүн кезеги чыгып олтурат, бүтүрүп атат. Теология факультетинде ошол Түркия Диянет фонду, Анкара университети менен чогуу иштешип келаткандыгыбыздан ошо келишимдин алкагында Түркиядан келип дагы окуткан адистер кызматташтык менен ошо ишке алынып иштеп келатышат. Теология факультетинде ошол жалпысынан бир эле кафедрабыз бар, дин таануу жана гуманитардык предметтер кафедрасы деп аталат. Бул кафедрада ошол дин билимдери менен биргеликте гуманитардык билимдер дагы мамлекеттик билим берүү мыйзамдарынын стандартында берилип келет. Биздин факультетте ошо болжолдуу жыл сайын 30-35-40ка жакын бүтүрүүчү чыгып турат. Ал эми жыл сайын 60 орун берилет теология факультетине. Бул биздин факультетке кирген окууну каалаган абитуриенттер даярдоо курсунан өтүшөт. Даярдоо курсу Түркияга барып, ошол жакта Түркиядагы Анкара университетинин базасында окуп келишет. Калган ошол 4 жылын бизде окушат. Теология факультетин бүтүргөндөр ошол мамлекеттин динге байланыштуу көптөгөн тармактарда иш алып барышат. Бүтүрүүчүлөргө өзүнчө дагы кайрылалы. Эми бардык эле абитуриенттерди ошол теология факультетине тапшырам дегендерди кызыктырган келишим акысы. Кандай болот сизде? Келишим акы барбы, жокпу? Келишим акысы бизде бар. Бир жылда ошол контракттык негизде алынат абитуриенттер. Бирок жакшы жагы биз ошол 93 жылы Түркия Диянет фонду менен келишим түзгөнбүз. Ошондон бери ошо келишим акысын Түркия Диянет вакфы фонду төлөп келатат. Келишим акысын дагы төлөйт. Ошону менен да бирге ошо теология факультетинде 3 маал ысык тамак менен камсыздалат. Андан кийин жатакана менен камсыздалат. Мына ушундай бир иш алып барабыз. Шарттар бар. Шарттары бардыгы түзүлгөн. Жатакана шарты кандай болот? Жатаканага дагы төлөшөбү абитуриенттер, студенттер? Жатаканада дагы студенттерге мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Эң жакшы шарттар менен камсыздалган жатаканабыз бар.
жатаканага ошол студенттер эч кандай акы төлөшпөйт. Бул дагы ошо Диянет Вакфы фондунун менен бир келишим негизинде ошол чыгымдар каржыланат. Айтор биздин факультетке бир эле тапшырып алгандан кийин студенттерибиз үчүн толук эле жакшы билим алып, жакшы талим тарбия алып, бүтүп кетүү гана калат да, калган чыгымдар, шарттар, турмуштук зарчылык маселе баардыгы каралган. Эми азыр жана айтып кеттиңиз, ошол теология факультетине тапшырган абитуриенттер бир жыл Турцияда окушат. Бул даярдоо курсу. Мурда эми подкурс деп айтып коюшат эле. Ошо даярдоо курсун кандай өтүп келишет? Бул Турцияда деп айттыңыз. Анын каржылык маселелерин кайсы тараптан каржыланат? Даярдоо курсуна биз кабыл алууда биринчи ошол ОЕРТ аркылуу кабыл алабыз, мамлекеттик жалпы тестирлөөнүн жыйынтыгы менен кабыл алабыз кадимкидей. Болгону ошо даярдоо курсуна өтүп келишет. Даярдоо курсуна кабыл алынгандан кийин 60 орун берилет. Булар Түркияга, Анкара университетинин ошо теология факультетинин базасында окушат. Ал жакта кыздарга өзүнчө, барган балдарга өзүнчө жатаканалар менен шарттары каралган. Ал жактагы чыгымдарды дагы толугу менен Түркия Диянет фонду карайт, каржылап берет. Анан ал жака барганда ошо даярдоо курсунун негизинен максаты ошол тил үйрөнүүгө, араб тили, түрк тили, анан Куранды окуу үйрөнүү, анан диний негизги маалыматтарды үйрөнүү сыяктуу ушундай бир базалык даярдыктан өтүшөт да. Ошол үчүн ошол баягы Түркияда албетте мүмкүнчүлүктөр көп, диний илимий изилдөөлөр өнүккөн өлкө, ошол жактагы мүмкүнчүлүктөрдү аз-маз болсо дагы студенттер жеринен көрүп, профессорлордун сабактарына катышып, анан ошо тил жагынан кандай адабияттарга окуй ала тургандай бир деңгээлге чыгып келишет да. Азыр сиз айтып кеттиңиз, ошол 60 абитуриент кабыл алынат жылына, ошол орун берилет. Мында балдар, кыздарга бөлүнгөн эмеспи? Мисалы 30 эркек бала, 30 кыз кабыл алынат деп, же бул аралаш эле тапшыра беришеби? Ооба, мурда биз ушундай бир бөлүнгөн эле квота. Эркек балдарга 40 орун, андан кийин кыз балдарга 20 орун болуп бөлүнгөн эле. Теология факультетинин ошол алгачкы жылдарында чындап эле эркек балдар көп талап болгон. Барган сайын кыздардан талап жогорулагандыктан ушул квота азыр мындай алынган. Мындай кыз канча, эркек мынча болсун деген шарт коюлбайт. Бирок албетте дин тармагында биз жогорку билимдүү адистер даярдагандыгыбыз үчүн ошол эркек балдар көбүрөөк келгенге каалообуз бар. Себеби эртең бүтүргөндөн кийин ошол иштей турган тармактар эркек бүтүрүүчүлөргө, балдарга көбүрөөк күтүп атат да. Бирок ага карабай кыздарды дагы эле мындай болушунча алынып атат. Быйыл дагы максатыбыз ошол 60 орун берилсе, эң жакшы идеалдуу максат тең-тең болуп 30 бала, 30 эркек алынса сонун болот. Бирок ага деле мурдагы чектер алынган. Кайрылууларды баарын карап чыкканга аракет боло берет. Эми ошол окутуучулук, профессордук курам жөнүндө айтып берсеңиз, канча окутуучу, профессорлор, окутуучулар билим берет, анан алардын илимий даражалары тууралуу? Бизде бир кафедрада ошол 14 окутуучубуз бар. Профессордук курамдын саны 14. Булардын ичинен 6 окутуучубуз ошол Түркиядан PhD доктор даражасын алып келген окутуучулар иштейт. Алардын 5-өөсү доцент болуп кызмат кылат. Андан кийин бир ага окутуучубуз бар, андан кийин окутуучубуз бар болуп отуруп, ошол 14 окутуучубуз Түркия Анкара университети, Түркиядагы Хажы Байрам университети жана башка университеттерден ошол келишим негизде келет. Быйыл ошо чет өлкөлүк Түркия тарабынан дагы 2 окутуучубуз кызмат алып барат биз менен. Азыр эми ошол тапшырган абитуриенттерде ушундай бир суроо болуп калышы да мүмкүн. Окуу учурунда эле, мисалы, биринчи баягы даярдоо курсунда окуп келгенден кийин бул жакта 4 жыл окуп атат. Ошондо университетте, Ош мамлекеттик университетинде академиялык мобилдүүлүк деген программа бар да. Ошол программа дагы сиздерде иштейби? Мисалы, ошол теология факультетинде окуган студенттер
Анкарага, Турцияга барып окуп келүү мүмкүнчүлүктөрү барбы? Ооба, аябай жакшы темага эске салып атасыз. Бизде ушул Ош мамлекеттик университетинин тарабынан берилген мүмкүнчүлүктөр баардыгын пайдаланабыз. Бирдей тең мүмкүнчүлүк ачык бизге дагы. Ошонун алкагында ошол Ош мамлекеттик университети менен келишими бар чет өлкөдөгү ошол окуу жайлар менен кызматташтыктын алкагында диний билим берген окуу жайларга дагы барып биз мобилдүүлүктөн өтүп келишет. Мисалы катары айтсак, Памуккаледеги ошо Деңизли университетинен биздикилер жылда 15-20-25ке чейин ошол студенттерибиз бир семестр барып окуп келип атышат. Андан кийин ошо Балык Кесир университети теология факультети менен быйыл мындай меморандум сыяктуу бир макулдашканбыз. Ага барса болот деген мүмкүнчүлүк ачык болуп турат. Анкара университети менен тыгыз кызматташабыз мобилдүү алкагында. Анан мына Кыргыз-Түрк Манас университетине дагы, кыргыз ички мобилдүүлүктү дагы уюштуруп турабыз. Кыргыз-Түрк Манас университетине, Ишеналы Арабаев университетинин теология факультети бар. Мына ушул жака дагы барышат. Анан акыркы убактарда мына Өзбекстан менен дагы кызматташтык, Өзбекстандын ошол дин таануу кафедралары, дин менен кызматташтык башталып калды. Бул жака дагы жөнөтсөк деген ой тилек бар. Айтор мобилдүүлүк боюнча ошо жакшы мүмкүнчүлүктөр каралган. Мына Түркия тарабы алдыда турат десек болот да. Ал жака дагы студент болгону ошол өзүнүн жол чыгымын эле көтөрсө, калган жатакана, 3 маал тамак менен камсыздандыруу, ошо Түркиядагы студенттер алган шарттарда толук билим берип, жакшы бир тажрыйба өнүктүрүп келип атат да. Алардын бизге мындай салымы чоң экен. Бир семестр барып келген студенттер кадимкидей мындай дүйнө таанымы кеңейип, чет өлкөнү көрүп, ушундай бир болуп калышат да. Жакшы бир көрсөткүчтөргө дагы мотивация болот экен. Мобилдүүлүк эң активдүү биздин факультетте жүрүп турат десем болот да. Ага академиялык мобилдүүлүккө барам деген студенттер кандай критерийлер менен тандалат? Ооба, академиялык мобилдүүлүккө барам деген студенттер биздин Ош мамлекеттик университетинин тышкы байланыштар бөлүмүнө кайрылышат. Ал жерде ошол алган семестрлер ичиндеги алган орточо баллы чыгарылат. Ошо орточо баллынын көрсөткүчү белгилүү бир 3 болсун дегендей бир норма бар. Ошондой кем эмес болгон бир шарт болот. Анан кийин ошол Ош мамлекеттик университети мындай өкүл катары кетип аткандыктан, биздин жүзүбүз болуп аткандыктан, анан мынабы ошо тил билгенине да карайбыз да. Түркияга барса, мисалы, ошо тилди дагы жакшы, түрк тилин билиш керек. Жакшы өздөштүргөндөрдү, жакшы окугандарды, анан ошо жүрүм туруму жакшы болгондорду биз ошо багыттап атабыз. Азыр эми ошо тил маселеси көтөрүлүп калды. Ошо теология факультетинде кайсы тилдерде билим берилет? Кыргызча, орусча же англис тилдери берилеби? Биздин теология факультетинде көп тилдүү билим берет десек дагы туура эле болсо керек деп ойлойм. Себеби эң биринчи ошо кыргыз тилинде албетте мамлекеттик стандарттын негизиндеги сабактар баардыгы кыргыз тилинде берилет. Андан кийин адистик сабактар бар, мисалы ошол хадис, башка Кур'аны Карим, анан кийин мисалы тарых, ислам тарыхы сыяктуу айрым бир сабактарда ошол биздин чет өлкөнөн, Түркиядан келген профессорлордун дагы сабакты өз түрк тилинде бере алышат. Алар түрк студенттер түркчө сабак өтө алышат. Андан кийин албетте араб тилинде да сабак беришет. Биздер ошол Сириядан келип бизге ошол иштеп жүргөн араб окутуучуларыбыздан да бар. Алар ошол араб тили сабагын толугу менен араб тилинде беришет. Студенттер араб тилинде дагы өздөрүн мындай өнүктүрө алышат да. Анан албетте тил, орус тили, англис тили сабактары дагы ошол өтүлөт. Айтор мындай муну биз дагы дайым
жакшыртууга аракет кылып келебиз. Себеби Ош мамлекеттик университетинде ошо талап коюлган сөзсүз ошо чет тилде дагы сабактар берилсин, чет тилди студенттер кайсы бир тилди сөзсүз билсин деген талаптар бар. Биз ошол талапты аткарууга аракет кылабыз дайым. Эми абитуриенттерге дагы бир кызыктуу да студенттер. Мен ошо теология факультетин окуп бүтүрсөм, кайсыл жерде иштеймин дегенче азыр эми ошол жумуш берүү, буларды жумуш менен камсыздоо кандай болот? Азыр ошол сиздердин факультетти бүткөн бүтүрүүчүлөр кайсыл жерлерде иштеп атышат? Биздин факультетти бүтүргөн студенттер эң эле биринчи ошо мамлекеттик билим берүү мекемелеринде иштей алышат, иштеп жатышат десек болот. Мисалы мектептерде диндердин өнүгүү тарыхы деген сабак бар. Мына ошонун бир топ бүтүрүүчүлөрүбүз ушу тармакта иштеп атышат. Мына орто мектептерде иштеп атышат. Айрыкча ошол айыл жергесинде мына быйыл айлыктары деле көбөйүп калып атат мамлекеттин колдоосу менен. Демек иштегенге дагы көбүрөөк кызыгуулар артып атат десек болот. Андан кийин Кыргызстан мусулмандары дин башкармалыгы менен тыгыз кызматташабыз. Биздин студенттердин ошол педагогикалык, өндүрүштүк, таанышуу практикалары бардыгы ошол мектептерде, анан кийин ошол Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын аймактык өкүлчүлүктөрүндө өтүшөт. Медреселер, ислам институттары менен иштешебиз. Демек биздин бүтүрүүчүлөр ошол тармакта да иштеп атышат. Бүгүнкү күндө дагы жөнөкөй имам, мечиттин имамы болгон кызматтарда да иштеп атышат. Андан кийин казыятта иштеп атышат. Казынын орун басары болуп иштеп аткандар бар, бөлүм башчы болуп иштеп аткандар бар биздин бүтүрүүчүлөрдүн арасынан. Андан кийин мына аймактык ошол бир шаардын же болбосо райондун башкы имам хатиби болгонго чейин иштеп аткан эмгек кылгандарыбыз бар. Анан Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын муфтиятта да иштеп атышат биздин бүтүрүүчүлөр. Ошол пресса бөлүмүн иштеп атышат. Себеби теологияны бүтүргөндө ошол динди илимий негизде, светтик баалуулуктарды эске алган негизде түшүндүрө ала турган бир компетенцияларга ээ болуп чыгып атат да. Ошондуктан мына дин тармагында чагылдырган ошол муфтияттын пресса бөлүмүндө бөлүм башчы болуп иштеп аткан бүтүрүүчүлөрүбүз бар. Демек диний журналистика тарабына ыктап аналитика жүргүзүп аткан бүтүрүүчүлөрүбүз бар. Анан кийин биздин бүтүрүүчүлөр ошол мамлекеттик кызматтарда, мисалы пробация же болбосо түзөтүү мекемелеринде дагы иштеп атышат. Ал жерде бөлүм башчы болгонго чейин көтөрүлүп иштеп аткандар бар. Анан мынабы сот тармагында атайын мынабы экстремизм жана терроризмди алдын алууга байланыштуу материалдардын экспертизасын жүргүзгөнгө ошо теологдор көбүрөөк тартылып атат да. Биздин бүтүрүүчүлөр ошол жагыда эң мындай Кыргызстанда мындай эң ыңгайлуу, компетенттүү кадр болуп бүгүнкү күнү иштеп аткан бүтүрүүчүлөрүбүз бар. Андан кийин биздин бүтүрүүчүлөрүбүз иштөө тармагы кең эле десек болот. Дагы кошумча эгер юридикалык диплом алса, атайын органдарда дагы иштеп аткандары бар да, кошумча юридикалык диплом алып туруп. Анан жергиликтүү муниципалдык, мамлекеттик ошол мекемелерде, башкаруу мекемелеринде дагы дин тармагына, социалдык таалим тарбия тармагында иштеп атышкан бүтүрүүчүлөрүбүз бар. Мисалы үчүн Өзгөн шаарынын мэриясында мэрдин вице-мэр болуп иштеп аткан бүтүрүүчүлөрүбүз бар. Айтор дагы илимий, диний илимий аналитикалык борборлордо иштеп атат биздин бүтүрүүчүлөр. Мисалы Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын алдында илимий изилдөө борборунун ошол бүтүрүүчүсү, биздин бүтүрүүчүбүз башчысы десек болот. Анан мамлекеттин ошол дин иштери боюнча улуттук агенттикте биздин бүтүрүүчүлөр иштеп атат. Мына мисалы түштүк аймактык бөлүмүнүн башчысы биздин бүтүрүүчүбүз же болбосо Бишкектеги ошол бөлүм башкармалыктын башында экспертиза, аналитика жүргүзүү бөлүмдөрүндө иштеп атышат. Айтор мамлекеттик үлгүдөгү диплом алгандыктан биздин бүтүрүүчүлөр мамлекет ошо мыйзам талабында мүмкүнчүлүктөрдүн баарын пайдаланышат да. Теология факультетин бүтүргөндөргө азыр жумуш бар экен. Бар, жумуш бар. Кенен эле. Анан бул тармакта азыр ойлоп калдым.
укук коргоо органдарында, мисалы милицияда юридикалык билим алып, ошол эле жерде мисалы терроризмге каршы күрөшүү бөлүмдөрү бар. Ошолорду дагы иштесе болот экен. Албетте иштесе болот, себеби бул муктаждыкта болуп атат. Мына биздин ошол мамлекетибизге жакшы эркиндик түзүлгөн, диний ишеним эркиндиги аябай бизде жакшы өлкөбүздө түзүлгөн. Бирок ошого карабай терс агымдарга мындай адашып кирип кеткен учурлар дагы жаштардын арасында болот экен. Бирок ал чындап эле аларды экспертиза жүргүзүш керек да, тааныш керек, билиш керек. Мына ошондойлордо биздин бүтүрүүчүлөр диний билими жакшы өздөштүргөндүктөн, мамлекеттик мыйзамдар да жакшы өздөштүргөндүктөн ошол иштегенге эң жакшы кадрлар болуп берип атат да. Мисалы үчүн ошол атайын органдарда диний аналитика бөлүмдөрүн биздин бүтүрүүчүлөр эң ийгиликтүү алып барып атышат десек болот да. Буларда конкреттүү бир эмгеги сиңгендери да бар. Эмгеги сиңип иштеп аткандары да бар да. Мисалы үчүн милициянын 10 бөлүмүндө иштеп аткандарыбыз бар. Мисалы атайын кызматтын атайын ошо экстремдик терроризм бөлүмүндө биз мындай дин тууралуу туура маалымат берүүчү адистер керек болот экен да. Ошол жака дагы көмөктөшөбүз, багыт беребиз. Ким ушу бүтүрүүчүлөрүбүз өздөрүнүн кызыккан тармагы, кайсы тармак болсо тандап ошо иштеп атышат десек болот да. Эми ошол сөзүбүздү жыйынтыктай берели. Абитуриенттерди кантип чакырасыз? Ошолорго кайрылуу болуңуз. Абитуриенттер мына сиздерге мына мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып айтып коелу. Быйыл дагы ошо теология факультети абитуриенттерди чакырабыз. 60 орун берилген. Мыкты мындай адеп ахлакка, мамлекеттин ошо руханий өсүүсүнө салым кошом деген тармак биздин тармак болуп эсептелет. Диний адеп ахлак агартуу тармагы. Мына буга чакырабыз. Анан кийин мына мамлекетте Кудайга шүгүр мынабы диний кандай десек, мындай диний бир эркиндиктин шарапаты жакшы коюлган. Муну бир аздектеп өнүктүрүү дагы чоң жоопкерчилик да. Ошол жакта мамлекеттин ошол дин тармагындагы өнүктүрүп салым кошо турган факультет биздин факультет десек жаңылбайбыз. Улуттук оңгу жол, дүйнөлүк бийиктик деген биздин президентибиздин жарлыгынын негизиндеги дин тармагын тейлей турган адис болуп чыгууга мүмкүнчүлүк бизде каралган да. Мына ушуга биз быйыл абитуриенттерди чакырабыз. Суроолор болсо дайым ачыкпыз демекчибиз. Рахмат. Достор, бул өтө чоң мүмкүнчүлүк экен. Урматтуу ата-энелер, урматтуу абитуриенттер, сиз кесип тандоодо дагы эле кесип тандай албай, ошол дин багытына, дин жаатына жакыныраак болсоңуз, анда Ош мамлекеттик университетинин теология факультетине келип тапшырсаңыз болот экен. Агай, сизге чоң рахмат. Бүгүн көрсөтүүгө келип бергениңиз үчүн. Мына теология факультетин жакшы, аз болсо дагы кичине тааныштырдык, тааныттык деп айтсак болот. Урматтуу достор, кайрадан эфирде жолукканча саламатта болгула.